үйрөнө калам деп коет. Кел андан көрө мен сени өңөрөм отургузуп. Сахнада жол эрежеси тууралуу спектакль жүрүп жатат. Спектакльде ойногондор Муса Жаңгазиев атындагы Мамлекеттик Куурчак театрынын актерлору. Алар бул сахнада балдар үчүн даярдалган тарбиялык мааниси зор оюндарды, жомокторду ойногонго даярданышат. Бул аябай тентек бала болот. Жол эрежесин билбейт, жолго чыгып, көчөгө чыгып ойнойт, шоктук кылат да. А булар болсо, ушул спектаклдин ортосунда тарбиячы эжеси менен бул бала бакчадагы бул кичинекей балдар чыгып, сейилдеп, ошо сейилбакка чыгышкан болот булар. А бул ушу жол эрежесин билбеген аябай шок бала өзү. Анан ушул спектаклдин акырында бирок биз бул балага ушу жолдон кантип өтүү эрежелерин үйрөтүп, анан бул бала ошо тартиптүү болуп калат да. Санжар куурчактар менен иштөө кыйын деле эмес дейт. Бирок аларга жан киргизүү кыйыныраак. Куурчактар менен иштөөнү да билүү маанилүү. Булга кийип алып чыкканда бул баягы тирүү адам сыяктуу басып келаткандай сыяктуу көрүнөт да. Мындай кылчу, чыкканда сөзсүз резинкасын кошо бекитиш керек. Санжар сахнада ойногонуна ыраазы. Жаш болсо да айлыктын аздыгына карабай, ушул кесипти тандап алган. Ал Куурчак театры балдар менен түздөн-түз байланышта экендигин айтат. Балдар менен иштешүү актёрго абдан жагат. Бир себептерден улам ушул театрга келип иштеп калдык. Мага балдар менен иштеген жакты негизичи. Балдарга ушундай тарбиялык мааниси жакшы, эсинде кала тургандай спектакльдерди ойноп, балдарга тарбия көргөзүп, балдар кандай десем, таза, алардан кандайдыр бир күч, энергия алгандай болосуң да. Театрда орто муундагы актерлор да көп. Алар да Куурчак театрда иштегенине ыраазы. Баягы Куурчакка көнгөн эмеспиз биринчи албетте келгенде. Анан аябай азыр эми өздөштүрүп калдык. Балдар менен ойноп, анан бул Куурчак театрда иштеген аябай мындай татаал экен да. Себеби дегенде өзүңдөн баягы өзүң образдасың да. Анан ошо эми анан баягы Куурчакка да образ киргизиш керек да. Куурчактын көзү, мурду, кыймылдап, колдору ушундай да мына ушундай. Анан ошо эже-айларга аябай ыраазыбыз. Деген менен театрда көйгөй көп, жетекчиликтин көп аракети менен театр азыркы имаратына мындан бир топ жыл мурда көчүп келген. Бирок имаратта сахнанын жасалгасы эски бойдон калып келет. Өкмөт бул маселеге көңүл бурууну убада кылган, бирок убада ишке аша элек. Эми бул өкмөттүн планына кирген. Булай буюрса бул ремонтта жасалат деген тилектебиз. Азыркы абалы ошол, азыркы абалы көп нерселер керек бул театрга. Свет жагынан, үн жагынан баягы техникалардын баары эскирген. Абдан эскирген. Ошол мына оңдоп иштери жүргүзүлсө, ошого жараша жанагындай техникалар алынса, үн жагы, свет берүү, жарык берүү жагы, 3D проектор деп коебуз, лазерный ошондой ар кандай эффект бере турган техникалар алынса, бул ушул жерден даана жомокту койсок болот да, ошолордун күчү менен. Куурчактарга жан киргизген бул театрда учурда 106 адам эмгектенет. Алардын арасында куурчак жасоочулары да бар. Куурчактарды жасаганы боюнча биздин өзүбүздүн эле мастерской бар. Өзүбүздүн художник мастерлерибиз бар. Жасайт турган художник бутафор, художник декоратор. Азыр тартсак болобу? Албетте. Басасыздар. Анан мынтип сүйлөшсүздөр, Театрда 15 актер кыргыз тайпасында иштесе, 15 адамдан турган чыгармачылык топ орус тайпасында. Алар башка техникалык кызматкерлер менен биргеликте жараткан чыгармалардын көрүүчүлөрү көп болот деген ишенимде жашашат. Чыгармачыл топ дайыма зал толуу көрүүчү болсо, кубанып тосуп алат электешет. Стоп, токтогула. Жол кесилишинде жол эрежесин бузуп өтүүгө таптакыр тыюу салынат. Себеби машиналар өтө тез ылдамдыкта жүрүшөт. Ошондуктан жолго чыкканда этият болуп чыгыш керек. Жана дагы жолдон өтүп баратканда атайын гана белгиленген жерден өтүш керек. Ал жерлер мына тегиндей белги менен белгиленген.